бир 3 мүнөт берип койсоңуз, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, урматтуу демилгечилер, шайлоо мыйзамдары жалпыбыз үчүн маанилүү. Бул бүгүн залда турган депутаттар партиялар үчүн эмес, мамлекеттин келечеги үчүн, стабилдүүлүгү үчүн, эртең кандай механизм болот, шарт болот, ошонун баардыгы маанилүү. Эмоциялар калтырбай, бул жерде маселе жок. Жумушчу топ техникалык ички механизмдерин аябай иликтеген. Административдик ресурс, баяндай лоозларга шарт түзүү, мигранттарга шарт түзүү жана башка дегендерди. Ошол бирок мигранттар боюнча азыр мына Руслан Айтбаевич айтып кетти, мыкты дипломат. Консулдук жайларга ачуу бул механизми да өтө оор. Эч ким анга уруксат бербейт башка мамлекетте. Азыр алдын ала дүргөтүп алып, добуш бересиңер эртең деп алып, убагы келгенде кыла албай калсак эмне болот деген коркунучтарды айтып атабыз алдын ала. Мына жакшы механизмдер жазылган. Эгерде урнанын ичинде ашыкча бюллетень чыгып калса, шайланган шайлоочудан, ал участка шайлоо жокко чыгат деген нормалар жазылган. Лоозу баягы шрифт Брайлела канча каражат кетет деп биз суроо бердик. Бул ар бир 2000ден ашык участкага жайгаштырыш керек. Квота боюнча механизм, мен ойлойм, экинчи окууда сунуш кыласыздар. Бирок биз сезип атабыз, акырындан 50%га жакындап атасыздар тамаша иретинде. Албетте алган мажоритардык системада алган добушуна жараша гана шайланыш керек. Анымдай таңоолоо дагы бул ойлойм, мен ойлойм, бир аз туура эмес. Вакыт 1 мүнөт бергиле. Урматтуу депутаттар, анан эң негизгиси азыр бир диктүү шайлоо мезгилин өткөрөбүз деп атпайбызбы? Жергиликтүү жана жогорку кеңеш депчи, убакыт болуп калса. Бирок ошонун убактысы биз жетишебизби? Мисалы, бир шайлоочуга 4 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин кетет. Ал 13 саатты талап кылат экен, 2,5 миң шайлоочусу бар жерде, 60% катышса. Мына ошондой жерлерин конструктивдүү ой пикирди айтып атабыз. Анан экинчи окууда сөз парламенттүү болуш керек, талкуу болуш керек. Биз да сунуштап аткан кардиналдуу түрдө өзгөрө турган нормалар сунуштап атабыз. Конституциянын 2-чи беренесинде так жазылып турат. Шайлоо эркин болот. Жогорку кеңештин депутаттарын, президентти, жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлчүктөрүн, органдарын, депутаттарын шайлоо жалпы тең жана түз шайлоо округу негизинде жашырын добуш берүү менен жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, шайлоочулар конкреттүү талапкерлерди көрүп туруп, андан кийин партияга добуш бериш керек. Депутаттарга добуш берет деп турган норманы биз таянып атабыз. Убакыты келгенде колдоп бересиңер деген ишеничтемин. Рахмат.